Саламатсыздарбы урматтуу биздин катталуучулар. Биз бүгүн сиздер менен өзүбүздүн кылмыш жаза укугу боюнча баяныбызды улантабыз. Бүгүнкү баянда биз Кылмыш жаза кодексинин 122-берененин 13 пункту жөнүндө сөз кылабыз. 13 пунктта бул жабырлануучунун органдарын же ткандарын сатуу максатында киши өлтүрүү. Башка киши өлтүрүүлөрдөн бир гана эмес максаты менен гана айырмаланат бул кылмыш. Ошондуктан мыйзамда так жазылган эмес да, ал мисалга кандай органдарын же кандай ткандарын, бул жалпылаган түшүнүк. Ошондуктан орган менен ткан деген сөз бул медициналык терминдер. Ошондуктан бул маселеге келгенде тергөөчү кайсы орган экенин, кайсы ткан экенин милдеттүү түрдө мындай көңүл бурууга милдеттүү да. Бул 13 пункт менен квалификация кылыш үчүн адамдын өлүшүнүн бирден бир себеби ошол органдарын же ткандарын алуу гана болуш керек да. Мындай иш бизде бир-эки жолу болгон практикада. Бул кылмыш жасалып, бул боюнча күнөөлөп, айыбы коюлуп, бул боюнча жазада чыккан. Көбүнчө биз билесиздер, мисалы бөйрөктөрдү же ушул сыяктуу маанилүү органдарды алуу максатында бул жанагы адай медициналык шарттарда эмес, жанагыдай жашыруун лабораторияларда, ушул сыяктуу жерлерде ар кандай шарт себептер менен алып барып алып кишилерден турдуу баягы кароосуз калган, алсыз көпчүлүк адамдарды пайдалануу менен ушул аракеттерди жасаган. Бул боюнча бир транс кылмыштуулук боюнча адамдар кармалган. Демек тергөөчү ошол өлүктү же адамдын жанагы өлүгүн же өлгөндүгүн тастыктагандан кийин өлүүнүн бирден бир себеби эгерде ошол орган же ткан алуунун негизинен өлүм келип чыгыш керек да. Ал эми тиги өлтүргөн адам ошол органды алып сатуу максатында. Демек түздөн түз ошол органды алып сатуу максатында болуп адам каза болгон болсо 12 пункт автоматтык түрдө кошулуп кетет. Башкача айтканда органдарын, жабырлануучунун органдарын жана ткандарын алып, ал жөн эмес да, аны сатуу максатында болуп калып атат да, пайда көрүү максатында болуп калып атат. Демек, эки оордотуучу жагдай түздөн түз кошулуп кетет да, түздөн түз кошулуп кетет. Демек, органдарын өзүнүн алышы, ткандарын алышы, ал сатуу максатында. Сатуу максаты пайда көрүү максатын түшүндүрөт. Демек, бул пунктту, бул шартты, бул жагдайды далилдеш автоматтык түрдө эле 12 пунктту кошо алып келет. Эгерде алсыз абалда боло турган болсо, анда 3 пунктту кошуп кетет. Демек, ушул аныкталганда тергөөчү канча 4 болобу, 5 болобу оордотуу жагдайлардын бардыгыны ошол айыпты коюп жаткан мезгилде тергөөчү эч качан унутпаш керек. Себеби тергөөчү дегенибиздин мааниси сот барганда өзүнчө квалификация кылып же кандайдыр бир өзгөртүүлөргө аз-маз чектөөсү бар. Соттор кеңири эркин эмес да, квалификацияны мындай оордотуп башка кылуу боюнча аларга чектөө коюлган. Ошондуктан алар андай ыйгарым укукка ээ эмес. Ал эми тергөөчү далилдердин негизинде өтө кылдат карап туруп, ошол оордотуучу жагдайлардын бардыгыны түздөн түз көрсөтө алыш керек. Демек, ошол кылмышты жасаган адамдын тиешелүү, өзүгө ылайыктуу, ошого тете жазасыны алыш үчүн тергөөчүнүн ошол жерлерде кылдат болушу зарыл. Демек, жанагы жагдайлар алынганда оордотуучу жагдайлардан мисалга адамдардын тобу кошулушу мүмкүн, пайда табуу кошулушу мүмкүн, органдын алуу максатында дегени кошулушу мүмкүн, алсыз абалыда деген кошулушу мүмкүн. Башкача айтканда, ушул бир эле орган ткан алууда
ал жасаган адамга 5-6 оордотуучу жагдайды койгонго тергөөчүнүн мүмкүнчүлүгү бар да, ошол жагдайлар ошону көрсөтүп бере алат, жанагы нерселер далилденсе. Бул өз учурунда ошол жасаган адамдын ошого жараша жазасын алууга шарт түзүп берет. Ошондой эле сот дагы ошол коюлган нерселерге чектелип, ошолордун негиздеп тиешелүү жазаны берүүгө мүмкүнчүлүгү болот. Демек, мындай оор кылмыштарда ар бир оордотчу жагдайды коюудан эч качан сыртта калтырбашыбыз керек. Бардыгын камтып, болгонун баарын үстүгө тиешелүү ошол пунктту кармадыбы, демек ушуну кошо квалификация кылганга аракет кылыш керек. Ал эми орган менен тыкандалганда пайда табуу максаты менен экөөнүн айкалышаарын тергөөчү унутпаш керек. Ошол үчүн бул пункт менен квалификация кылуу өтө көп башка оортот жагдайларды менен кошо айыптуу угузууга негиз боло алат. Бул жалпысынан 13-пункт боюнча. Эгерде биздин берген мүнөздөмө боюнча кандайдыр бир комментарияңыз болсо, биз күтөбүз.